Саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Ысык Көл районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Данир Иманалиев. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Данир мырза? Студиябызга кош келипсиз. Мына мен жогоруда айтып кеттим, сиз Ысык Көл районунун акими болгондон кийин бүгүнкү күндө ошол биздин Ысык Көлгө келген туристтердин агымы кандай, элдин маанайы кандай, негизи эле эс алуу жай кандай өтүп жатат? Ошол жөнүндө коомчулукка азын улак айтып берсеңиз. Эми саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Албетте көлдүктөр күткөн мезгили бул жай мезгил болуп саналат. Болгон иш аракеттерибиздин баары антен ошо туризм багында, туризм багыты тийиштүү деңгээлде өтсүн деп турабыз да. Анан эми азыр июлдун ортосу болуп калды. Кудайым буйруса жакшы деңгээлде. Эми туристтердин саны түздөн түз ушу аба ырайга байланыштуу болот экен. Бүгүнкү күнү пансионаттарыбыз толугу менен эле толуп турат деп айтсак болот. Анан эми Так саны билсек болобу? Былтыркыга караганда быйыл канча киши көп келди же аз келди? Негизи бизде өзүбүздүн атайын пландаштырылган иштерибиз бар. Ал мына Кудайым буйруса жакын арада баштайт. Биз ар бир пансионатта канча турист бар экенин санап чыгабыз да. Статистика комитетинин өкүлдөрү менен бирге, жергиликтүү замча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, акимияттын кызматкерлери, ошо стат комитетинин кызматкерлери. Бул иш жаңыдан башталып атат. Былтыр мурдагы жыл менен былтыркыны салыштырсам болот. Мисалы, мурдагы жылы 740 миң киши келсе, былтыр болсо ушу 900 миллионго жакын киши келди, 960 миң киши келди да. Быйыл болсо эми көрүп турабыз, ойлойм ушу бир 700-800 миң кишинин тегерегинде адамдар келет болуш керек. Анан эми азырча анализ жасап көрсөк, жанагы чет жактан келген машиналарды көрүп, туристтерди көрүп, чет мамлекеттен, алыскы мамлекеттерден жакын кошуна мамлекеттерибизди карап көрсөк, казактар көп келип атат, орустар келип атат. Анан эми алыс өлкөлөрдөн да келген туристтерди да көрсөк болот да, Чолпон-Ата шаарындачы. Анан эми мен өйдө айтып кеткендей, болгон күч аракеттердин баарын жумшап атабыз, өзүбүздүн деңгээлибизге, өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүзгө жараша жакшы маанайда тосуп алганга. Анан эми буйруса жакшы болот деп ишенимибиз бар да, үмүтүбүз бар. Ал эми келген туристтерге мамиле жасоо, аларды тосуп алуу, же болбосо алар муктаж болгон нерселерди камсыздоо жагынан дагы деле бир топ кемчиликтер болуп жаткансып атат. Анын негизи бири жергиликтүү калктын аларга болгон мамилеси, аларга болгон сый-урматы. Же болбосо жөн эле ошо турист адашып бир жерди таппай жүрсө, мындай ошону деген көрсөтүп жеткирип коюунун ордуна мен ал жерди билбейм деген мамилелерди жасоо деген сыяктуу. Анан дагы бир биздин орчундуу нерсе жылда эле айтылып келе жатат, бул туалет маселеси. Анткени ошо туристтер келгенде биздин жаткан жерине дагы эмес, ошо туалет маселесине, ошол жактарына көбүрөөк көңүл бурган учурлар болуп калат экен. Ушул боюнча кандай чаралар көрүлүп жатат? Эми сиз туура белгилеп кеттиңиз. Ушу туризм багытынагы кылып аткан иштерибиз, туристтердин санын көбөйтүүгө багытталган иштерибиздин баары ушу жергиликтүү эл менен түздөн түз байланышкан да. Анан эми өзүбүздүн деңгээлибизде, айыл өкмөттөрдүн деңгээлинде биз милдеттүү түрдө ушул сезон башталардан астына элдер менен жолугушуп, ушул маселелердин баарын талкуулап, элдин арасына көтөрөбүз. Сиз айтып аткан маселелерди элди кандай кабыл алышыбыз керек, кандай маанай менен кабыл алышыбыз керек. Азыр ачык эле айтып коелу, бизнес дагы ушул анан элдин өзүнүн табигый жагынан дагы, маданият жагынан дагы өсүшү тең алып жүрүшүбүз керек да. Ошондой көрүнүштөр болот. Мисалы 4-5 же 10 жыл мурдага караганда ошо жергиликтүү эл түшүнүп атат. Негизинен
туристтер эң биринчиден өзүбүзгө керек экенин биз түшүнүп калдык да. Туризм бизге киреш алып келип атканын, ошо туристтер бизге киреш алып келип атканын жергиликтүү эл түшүнүп атат да. Анан ошондой мамилени жасаганга аракеттер кылынып атат. Түшүндүрүү иштери болуп атат. Түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Эми өзүбүздүн деңгээлде жанагы сходторду өткөзөбүз, өзүбүздүн деңгээлдерде чогулуштарды өткөзөбүз, өзүбүздүн деңгээлдерде жаштар менен жолугушабыз. Ошондо ушул маселелердин баарын айтабыз. Бирок жергиликтүү эл, кыргызстандыктар дагы түшүнүп атат да, туризм бул экономикалык негизги багыт болуп саналат. Биринчиден, эң биринчисинен. Көлдүктөргө бул эң эле биринчи катарынан турат да. Анан биздин мамлекет үчүн бул биздин кооз жерлерди даңазалоо, бүткүл дүйнөгө таанытуу жагы дагы. Албетте, туризмдин өзүнүн туризмге ылайык мындай эң негизги нерселер бар. Жаңы эле киреш алып келиш эмес, өзүбүздү ошо сиз айткандай дүйнө жүзүнө тааныштыруу, өзүбүздүн када салттарыбызды элдин арасына, ыйык мурастарыбызды жайылтуу, бул ушул канчалык эл бизге келсе, ошонун баары тең элге дүйнө жүзүнө жайылат да. Биздин мамлекетибиз үчүн бул жакшы нерсе да. Жергиликтүү эл ошо жайылткандын бир элемент катары өзүбүздү санаарыбызды биз түшүнүп калдык да. Биздин районубуз узун район, билесиңер, жарымы туризм менен аныкталса, жарымы айыл чарба багыт менен алектенет, бирок ошентсе дагы эң негизги киреш алып келчү тармак бул туризм. Ошол эле сиз айтып аткандай жанагы туалет маселелери. Эми дароо эле баарын жасап инфраструктураны өнүктүрүп салайын дейсиң, бирок анын баары тең эми финансылык мүмкүнчүлүктөр каражатка келип такалат, каражатка келип такалат, бирок бизде өзүбүздүн өнүгүү концепциябыз бар. Ошол концепциянын бир негизги багыттары болуп, ошо инфраструктураны өнүктүргөнгө, анын ичине туалеттер, анын ичине жолдор, жана туалеттен тышкары деле көрүп атпайсыздарбы, пансионатка барган жолдордун акыбалдары, ошонун баары камтылган да. Анан эми биз чет элден келген донорлор менен өзүбүздүн ички потенциалды колдонуп туруп, Кудайым буйруса баштаган атабыз. Мына азыр болгон күчтөрдүн баары көчмөндөр оюндарына жүргүзүп атабыз. Аякта дагы былтыркы көчмөндөр оюндарына кетирген кемчиликтерди быйыл кетирбейли деп, ошо туалет маселелерин дагы жөнгө салып атабыз. Быйыл дагы кошумча туалеттер салынып атат. Заманбап туалеттер болот ошолор. Жанагы суунун эки четинен, тескей жагында да, күнгөй жагында дагы туалеттер кошулат. Биринчи көчмөндөр оюндарга кеткен кемчиликтердин баарын эске алуу менен биз иш аракеттер жасап атабыз. Иш аракеттер болот, жогоруда өзүңүз айтып кеткендей, мына жакында чындыгында эле бул көчмөндөр оюну. Муну бир эле биздин кыргыз мамлекети күтүп, жолубуз ошого даярданбастан, чет жактан келчү конокторубуз да көп болуп жатат. Мен айтайын дегеним, Кыргызда бир жакшы салт деп коебузбу, же биздин адатпы ал, келген конокко гана көңүл буруп, тапкан ташыган жакшы тамагыбызды, сыйыбызды келген конокко берип туруп, башка үй бүлөдөгү башка адамдар унут калып, сен туруп тур биринчи конок жесин деген бир жакшы нерсебиз бар да. Бир чети бул нерсе жакшы, бул деген бизди бир сыйлоо, кыргыздын улуу салт санасын унутпоо деген нерсеге алып келет. Экинчи жагынан бул кыргыздын көчмөндөр оюну болгондуктан биздин көп өзүбүздүн жарандар ошол көчмөндөр оюнуна катыша албай калып жатышат. Алар деген бекер кирип көргөнгө мүмкүнчүлүк ала албай атат. Анткени бардыгын эле бүгүнкү күндө билеттин баасы 3000-ден 5000ге чейин чыгып атат. Кээ бир жерде биздин кары картаң ал кишилер көп деле жашабайт. Алар болгону эле 3-4 миң пенсия алат дагы. Ага карабастан ушу көчмөндөр оюнун көрүп, алардын канына сиңип калганда кыргыздын улуу салттары көргүсү келет, бирок алардын мүмкүнчүлүгү жок. Биз качан ошол өзүбүздүн эл, кыргыз эли барып бекер көргөнгө, ошол жерге бекер барып катышкан мүмкүнчүлүккө жетебиз? Эми негизи быйыл программасы биринчи оюндарына карата кеңири чоңураак болот. Менин билишимче ачылышы жана жабылышына билеттер сатылат. Калган оюн зоокдор, кырчында болчу оюн зоокдордун баары тең бекер болот да. Бекер болот, Эми
Бул боюнча кошумча маалымат бересиздер, анткени элдин түшүнүгү боюнча бардык ал жерде бутту кадам таштап киргенден баштап кеткенге чейин эле баардыгы төлөнүү деген түшүнүк болуп жатат. Анда жакшы экен ошол оюндарды элдер биз кеңири маалымат берет, адистер да кеңири маалымат берет. Бул көчмөндөр оюндары билесиңер да, биз өтө көп мамлекет тарабынан акча каражат камтылып атпайбы, анын баарында бекер кылсак да туура эмес болуп калат. Туура ачылыш жабылышы сатылыш керек билеттер, анткени биздин кедей мамлекет эмес, бай мамлекеттерде олимпиада өтүп жатканда деле алар деле билеттерин сатып жатышпайбы. Бирок бүгүнкү күнү биз мен көчөмбүрдагы күнү атайын билет сатуучу жерден барып карасак, билеттер көбүнчөсү уже сатылып кетти. Анан мүмкүнчүлүк менен колдонуп жүргүчүлөргө айтып коет элек, батыраак билеттерди алып алгыла. Бекерден анан кире албай калып жүрбөй. Бирок кырчында оюндар бекер болот. Бекер болот, Дагы бир кошумчалай кете турган нерсе, бул деген Якутиядан келип эс алган бир жаран экен, өзүнүн ой пикирин ортого салып, социалдык сетке жазыптыр. Мен ушул 4-үнчү жолу келишим дейт Ысык-Көл жергесине. Акыркы былтыр жана быйыл келишимде таштандылардын азайгандыгын же такыр эле жоктугун байкадым. Ушинтип тазалап тосуп алса деле болот экен го деген өз пикирин билдириптир. Эмне үчүн буга чейин ушу таштандылар көп болуп, ошо Чолпон аттагы Ысык-Көл районунда негизи эле сизге карамак. Муну чындыгында эле тазалап койсо болот турбайбы? Же бир жаңы багыт киргиздиңиздерби бул боюнча? Мындай мен бияка келердин астына базар күнү көчө кечинде келдим. Ошо сиз да жакшы маселени көтөрдүңөр да. Мен мүмкүнчүлүк менен колдонуп айтып коет элем да теле көрүүчүлөргө, биздин конокторго, көлгө келчү конокторго. Негизи мусор менен алып жүрүү маданиятыбызды дагы кичине өзгөртүшүбүз керек да. Ачык эле айтып коеюн, мен ошо айыл өкмөттөн баштап акимиятта иштегениме, мамлекеттик кызматта иштегениме бир 15 жылга чейин 15 жыл болуп калды. Бирок акыркы бир 5-6 жыл арасында көрүнүш да. Элибиз, кыргыз элибиз дагы кичине анын сезими өзгөрүлдү. Мурда көчөдөн алып мусорларды ыргытып ийсе, азыр андай болбой калды да. Өзүбүздү ушу мусор менен алып жүрүү маданияты өстү десек болот. Бул биринчи маселе. Экинчи, айыл өкмөттөрдөгү болгон иш аракеттердин баары тең ишмердүүлүгү ошого багытталган. Кичине болсо дагы мусор менен күрөшөлү деп негизги күчтөрүн ошого жумшап атат. Бирок ошого карабастан дагы азыр Facebook баракчаларында, башка баракчаларында тең посттор бар. Мусорду кичине мусор болсо эле тартып туруп жиберип атат да. Мен азыр өзүмдүн баракчама жазып атам, ошо эл журтка кайрылат элем. Машинадан республикалык транспорттордон кетип баратсаң, ошол терезеден алып туруп мусорду ыргытып ийет да. Анан ал мусор обочиналарда калып атат, анан жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөр күнөөлүү болот да. Мен суранып кетет элем да, эми силер бизге да жардам бергиле. Ошо терезелерден ыргытпай, мусорду, таштандыларды ыргытпай, ошо мусорный бактарга ыргытыш керек. Анан өзүңөрдүн постуңарды да жазсаңар, биздин өзүбүздүн личкага жазса, алып койгула, суранабыз, бояк болуп калды, мусор экен деп. Анан биз ага реакция бербей албасак, анда элдин астына чыгарса жакшы болот эле да. Эмне дегенде посттун баарын тең эл журт окуйт, алар чет мамлекеттен да келген эл журт окуйт, анан ойлоп атат да, мусор менен мусорго көмүлүп калдык деп. Коомчулук жардам бериш керек. Жергиликтүү бийликке жардам бериш керек. Ошоктогу коммуналдык службаларга жардам бериш керек. Анан биз реакция кылбай койсок, же болбосо алынбай калса, анда постторго чыгарып, ушундай айыл өкмөт же болбосо акимият иштебей атат деп бизге жардам берсе жакшы болот эле да. Негизи сезон мындай болуп атат да. Сезон бул ушу аба ырайга ылайык, анан өзүнүн туристтердин өзүлөрүнүн бош убактына ылайык 4-үнчү күндөн башталып атат да, базар күнгө чейин. 4-5 күнү келет, суббота, воскресенье салат, анан воскресенье күнү кечинде келет. Ошол мезгилде мусорубуз чындан өтө көбөйүп кетип атат. Ошо суббота, воскресенье күнү биздин службалар алганга жетишпей калып атат. А жана постторду ошо албай калган күндөрү чыгарып ийишет. Анан ал ушул Facebook'та же болбосо башка баракчаларда тим эле дүң деп жарылып кетип атат да. Эми биз аны алабыз. Мен убада берип коеюн, каяктан мусорду көрбөйлү, ошо мусордун баарын алып,
анан тийиштүү иш-чаралар жасайбыз. Коомчулуктан бизге жардам керек болуп атат да. Бизди сынап эле жамандагандан көрө бул жерде эл дагы колдош керек, элди дагы колдош керек. Анан милдеттүү түрдө өзүнүн алып жүрүшү дагы ылайык жерге таштап салбай, мусорный бакка таштаса жакшы болот эле да. Эми терезеден акиматтын кызматкерлери, жайылып өкмөттүн кызматкерлери мусорду ыргытпай эле да, аны биздин жарандар ыргытып атат. Ошону эми мусорду терезеден ыргытпай, мусорный бактан ыргатышса жакшы болот эле деген ойду айтып атам да. Мындан келди биз коомчулукка кайрылып, биздин өзүбүздүн маданияттуулугубуз, тартипти сактаганыбыз дагы бул көлдүн тазалыгы, көлдүн ушу экологиясынын тазалыгын сактап калууга чоң жардам берет экенбиз деген ойго келдик. Андан кийинки сурообуз биздин көрүүчүлөрдөн келиптир. Бул жерде сурап жатат, негизи эле жетекчинин элге жакындыгы бул сизди элди аралаганыңыз, эл менен болгон мамилеңиз болуп эсептелет. Сиз ушул жөнөкөй учурда же болбосо эрте туруп, же болбосо ошо дем алыш күндөрү дейт, элди кыдырып, жөнөкөй эле кийинип, жөнөкөй эле кымбат машина минип, же болбосо өтө мындай кымбат кийинбей эле дейт, жөнөкөй кийинип алып, элди кыдырып, ошол айыл өкмөттөрдү кыдырган учурларыңыз болобу дейт. Менде кымбат машинам деле жок, биринчиден айтсам. Экинчиден, акимде, айыл өкмөттө дем алыш күнү деген түшүнүк жок бизде. Өзгөчө көлдүктөр жай мезгилинде. Эмне дегенде өтө көп конок келет, өтө көп иш-чаралар бар. Мына азыр бизде Орусия элинин кинолордун күнү болуп өтүп атат. Ар кандай фестивалдар. Мына азыр МИД аркылуу министрлердин баарын жолугушуу өтүп атат көлдө. Андан тышкары ар кандай фестивалдар өтүп атат да. Ошондуктан бизде дем алыш күнү болбойт. Анан эми мындай мен ойдо айтып аткан маселелер бүгүнкү күнү акимдин кызматы, же болбосо айыл өкмөттүн кызматы мурдагыдай эмес да. Биз кылып аткан жумуштарыбыздын баары тең ушул кичине болсо дагы күндүмүк иштер, тиричилик оңолсун деген эле багытталган да. Коомчулук ушу чиновниктерди көрсө эле азыр кичине маанайларда өзгөрүп кетип атпайбы? Андай эмес. Биз мына бүт ушу иштеп аткан айыл өкмөттө иштеп аткан кызматкерлер, акимиятта иштеп аткан кызматкерлер күнү түндүр өзүбүздүн милдеттерибизди аткаралы деп эле жүрөбүз. Эмне дегенде бизге сөз тиет. Ошол эле мусор жатса, аким иштебей атат дейт. Же болбосо башка маселелер чечилбесе, айыл өкмөт иштебей атат дейт. Ошондуктан мындай кымбат машинаны же болбосо кымбат кийим кийип алып эле жүргөндөй деле биздин убакытыбыз жок. Бирок элди аралап, элдин маселесин чечүү биздин түздөн түз эң негизги милдеттерибиз да. Мына өйдө биринчи жолу айтпадыкпы эң башында, эл менен жергиликтүү эл менен анан эс алуучу жайлардын ортосуна болуп аткан маселелерди биз жөнгө салышыбыз керек. Ар кандай маселе бар да, парко-пляжный зонанын маселеси бар, жанагы жергиликтүү эл көлгө келип түшө албай калып атат, же болбосо өзүлөрүнүн өскөн өсүмдүктөрүн сата албай атат, же балык сата албай атат деген маселелер бар. Андан тышкары эс алуучулар ар кандай дуарыздар менен кайрылат. Ошолордун баарын эле чечкенге биз күнү түндүр ошол жакта эле жүрөбүз. Анан азыркы кызмат мурдагы кызматка салыштырма элге жакын да, элге жакын болуп калып атат. Эмне дегенде убакыттын талабы ошо. Биз үйдө жатып алып, же болбосо жумуштан, кабинеттен отуруп алгандай мүмкүнчүлүгүбүз да жок. Ошондуктан күнү түндүр ошо 24 саат болбосо дагы күнү түндүр саат 12-1 чейин жүрүшүбүз керек. Музыка маселеси бар, дискотека маселеси бар, коопсуздук маселеси бар. Чет мамлекеттен келет, алардын маселеси бар, элдердин маселеси, жол маселелери бар. Бизде дагы азыр аба ырайы кескин түрдө туруп эле өзгөрүп кетип атат. Мына көчө мурдагы күнү сел жүрдү, ал маселелер бар да. Ошондуктан үйдө отургандай, бизде кабинетте отургандай отура ал десек дагы мүмкүнчүлүк жок. Мага жакында Өзбекстандагы бир акимдин кадамдары жакты. Ал киши айтпай туруп эле өзүнүн социалдык кызматкерлеринен билип,
жетим жесир карыган абышка кемпир болсо, ошо дем алыш күндөрү айтпай эле бир пакетке нан, кантын көтөрүп алып, ошо кишилердин үйүнө кирип барып, кандай отурасыздар деп, сен ким болосуң дегенде, мен ушундай аким болом деп айтканда, алар баягы күтүүсүз келген конокко же болбосо ошол бир аз муктаж болуп турган үй бүлөгө бир өзүнчө бир жакшы нерсе тартуулап, ал нерсе менен биздин келечек муундарга да бир алар өздөрүнүн келечек муундарына бир жакшы тарбия бергендей көрүнүштөр бар экен. Бул бизде деле кайталанса жаман болмок эмес. Андан жогоруда сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, мен сиздин өзүңүздүн сөзүңүзгө эле аралдуу суроолорду берип турайын. Биз билгенден бул Ысык-Көл районундагы негизги ошол эс алуу борборунун чордону болгонуна байланыштуу, ал жерде бир эле жалаң мамлекеттик пансионаттар эмес, жана жеке ишкерлердин пансионаттары абдан көп десек болот. Ошол жеке ишкерлердин пансионаттарында эгерде музыка катуу чыкса, же болбосо ошол жерден бир кырсык болсо, же мушташ болсо, болбой эле койсун, ушу өлүм коштогон учурлар болсо, ошолго сиздер жоопкерчилик аласыздарбы, же болбосо ошол жеке ишкерлер өздөрүнүн пансионатына өздөрү жооп беришеби? Эми Кудай сактасын, эми шартка жараша болот. Ким ага жоопкерчиликтүү биз тараптан бизге тийиштүү милдеттер аткарылбаса, анда биз ага жооп бергенге даярбыз. Жылдын башында, ошо туризм жылы башталганда, бул эми көлдүктөргө жыл деп тиги сезон башталганда айтабыз да. Өзүбүздүн деңгээлибизде райондук мамлекеттик администрациянын иш чарасы бар. Ар бир пансионатты милдеттүү түрдө паспортизация деген түшүнүк бар. Паспорт берип чыгабыз да, ошо жайкага даярдыгы боюнча. Ал паспортто тийиштүү службалар, экотехинспекция, санэпидемстанция, милиция, айлана чөйрөнү жанагы агентство охраны окружающей среды деп коет. Ал агентствонун өзлөрүнүн ишмердүүлүгү боюнча ар бир пансионатты карап чыгабыз да. Бизде 180 пансионат тегерегинде пансионат бар, анын ичинен бир 30 чакты мамлекеттик, калган бар жеке менчик. Ошо жеке менчигине карабастан биз пансионаттардын баарын карап чыгабыз. Анан жанагы мен өйдө айтып кеткен службалардын баарын өзүнө тийиштүү маселелерди карап чыгат. Эң негизги талабыбыз бул биздин экология бузууларды сактоо. Жанагы ыплас сууларды тазалоочу жайлардын акыбалы жана алардын сапаты, канчалык деңгээлде жакшы иштерин да. Эң биринчи негизги талап эле ошо. Эмне дегенде экология бизде эң приоритет багаты катары саналат да. Быйыл мына мисалы биз 8 пансионатка уруксат берген жокпуз. Алардын пансионаттын ичинде ошо жанагы ыплас сууларды тазалоочу очистное сооружение деп коет. Ошолор же болбосо жок, же болбосо жакшы деңгээлде иштебей атканына байланыштуу. Эми биз максатыбыз жаап эле салып эле иштетпей коелу деген максатты жолдобойбуз. Ошолор оңдошу керек да. Айлана чөйрөнүгө эч кандай бир жаман таасирин бербешибиз керек. Бул биздин негизги максат, карап көзөмөлгө алышыбыз керек. Анан эми андан тышкары коопсуздук боюнча мына азыр ар бир пансионатта өзүнүн жанагы коопсуздук боюнча службалар иштейт. Андан тышкары милиция кызматкерлери иштеп атат. Анан МЧС багытынагы эң эле бизде көйгөй маселе бул ошо көлгө түшүп атышканда жанагы чөгүп же болбосо дагы башка маселелер болуп кетпесин деп аны да көзөмөлгө алабыз. Эми жеке менчик пансионаттарга алар өзлөрү көзөмөлдөшү керек, карашы керек. Биз болсо канчалык деңгээлде алар карап аткандын көрүп турушубуз керек да. Аны эми кээ бирде биз жеке пансионаттарга дагы ошо мыйзамга ылайык кире албай калып атабыз. Эмне дегенде билесиздер, бизде мыйзам бар, закон о предпринимательской деятельности депчи. Аларды биз кайра текшерүүгө укугубуз жок. Ал атайын уруксаттарды алып текшеришибиз керек. Бирок ошентсе дагы кичине болсо да көзөмөлдөрдү көзөмөлдөп атабыз, карап атабыз, мыйзам бузуулар болбосун деп. Анан эми дагы бир жолу айтып коеюн, биздин дагы мамлекеттик кызматкерлердин дагы мамлекеттик кызматтын ишмердүүлүгү дагы ушул эң негизги багыт бул бизнеске жардам берүү.
Мына көчө мурда күнү биз чоң бир пансионатта, Радуга пансионатына жаңы заманбап технологияны колдонушуп чоң бир очистное сооружение ачтык. Андай аналог жок. 2013 жылдан бери 26 очистное сооружение ачыптырбыз. Мен ойлойм, ошо биз талап кылган үчүн, пансионаттар менен иштеп атканыбыз үчүн ушул маселелерди жөнгө салганга аракеттер жасап атабыз. Данир мырза, сөзүнүн аягында мына жакында сиз үчүн жана мамлекет үчүн абдан бир олуттуу чоң нерсе болуп жатат. Бул көчмөндөр оюну. Анткени бул жалгыз эле мен жогоруда айтып кеттим, биздин кыргыз эл үчүн эмес, чет жактан келген коноктор, кошуна өлкөлөр баардыгы бизге көзүн салып карап турат, кандай өтөт экен, эмне болот экен деген. Ошол нерсеге даярдануунун алдында мен ушу бир кыргыздын кызы катары эле сунуш киргизет элем. Кыргызда жакшы сөз бар, эшигин көрүп төрүнөт, босокозун аттап, үйесин бил деген сыяктуу. Ушу балыкчыда кире бериште тосулган жерде бир улуттук кийим кийген биздин улан кыздарыбыз ушу көчмөндөр оюнуна келе жаткан биздин өзүбүздүн мамлекеттин жарандары, сырттан келе жаткан жарандары борсок нан менен тосуп алышып, ошол жерден бир сый урмат көрсөтүп, кош келипсиздер деген мамилени жасап өткөрсө, бул биздин дагы бир кыргыздын жанагы конокту тосуп алуу үрп адатыбыздын бирине кирет беле деген ойдомун. Бул маселе менин гана сунушум. Эгерде туура көрсөңүздөр, ошону сиздин пикириңиз кандай болот ошондой кылсак? Эске алалы, аракеттер жасайбыз. Жакшы идея. Дагы бир жолу айтып коеюн, биз азыр жолдорду куруп атабыз, өзүңөр көрүп атпайсыздарбы? Ошо балыкчыдан баштап Эски районубуз бүт жолдун эки чети казылган, жанагы дөңдөр болуп турат, таш, көпүрөлөр жасалып атат, кичине ыңгайсыз шарттар болуп турат. Биз кечирим сурайбыз, бирок жол куруу жайында экен. Кичине чыдаш керек да, чыдасак. Азыр эми жол жасап атканда жолдун тегерегинде инфраструктура, жолду толугу менен бүтпөйүнчө азыр тротуар салышыбыз керек. Андан кийин жанагы освещение маселелерин кылышыбыз керек, ирригация маселелерин кылышыбыз керек. Ошонун баарын салып бүткөндөн кийин көрөсүңөр, Эски көлүбүздө ушунчалык жакшы шарт түзүлөт. Анан ушунун эс алуучулардын келинине да ыңгайлуу болот, ыңгайлуу болот. Эми мурда 2 полосалык жол болсо, азыр 4 полосалык жол. Азыр ойлонуп атабыз ошо четинде велосипедный дорожка кылып, тротуарларды, аллеяларды куруп, жолду бүтсө, Кудайым буйрса, жана Рапопорт аллеясындагы калыбына келтиргенге аракет кылабыз. Жакшы жаңылык экен. Анан сиз айтып аткан маселелерди туура эле айтып атасыздар, бирок жана балыкчыдан чыгаар менен эле карасаңар эми ошо жолдун эки чети казылып калды да, бирок ошобуздан карап, аны Кудайым буйрса бүтүрөлү деп атабыз. Сиз айткандай жергиликтүү элди мобилизовать этип, ошондой кылганга аракет кылабыз. Жакшы экен. Мындан келди биз көп камтама болбой эле койсок болот экен. Сиздин айтымыңызга караганда бүгүнкү күндө ошо көчмөндөр оюнуна азын улак даярдык жакшы эле. Конокторду тосуп алабыз. Бир гана ошол ачылыш, жабылышына гана билеттер сатылбаса, ал бир эле биздин эмес, мен жогоруда айтып кеттим, башка мамлекеттерде эле андай оюндар өткөндө билеттер сатылат. Ал эми калган биздин улуттук көчмөндөр оюну жалпы коомчулук үчүн бекер көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Кудай буйрса. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Ысык көл районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Данир Иманалиев келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.